إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамдарыңыздарга Аллах Таала бийик даражаларды, көптөгөн чексиз соопторду жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасаган күнөө иштерибизди Аллах Таала кечирсин. Biz апта сайын бир жолу мына ушул аптанын 7-нчи күнү Кур'ан-ы Каримдин ошол акыркы жүз амма, акыркы 30-нчу параны тафсир кылып окуп, ушунун маанисини, ушул акыркы 30-нчу паранын бөлүгүнүн ошол сүрөлөрүнүн маани маңыздарыны окуп үйрөнүп келе жатканбыз. Биз Кур'ан-ы Каримди мына ушул тафсир кылып окууну баштаганыбызда кичине сүрөлөрдөн баштадык. Кээ бир талаптарга көрө, анткени мусулмандардын көпчүлүгү мына ушул кыска сүрөлөрдү жатка билишет, башка узун сүрөлөргө караганда. Мына ошондуктан бул кыска сүрөлөрдү намаздарда көп окугандыгыбызга байланыштуу мына ушул кыска сүрөлөрдүн тафсирини окуу менен баштаганбыз. Эми бүгүн 109-чу Кур'ан-ы Каримдин сүрөсү Сура Кафирун. Кафирун сүрөсү. Бул сүрөнү барыңыздар жакшы билсеңиздер керек. Бул сүрө Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Меккеде турган кезде түшкөн. Мәкки сүрөлөрдүн катарына кирет. Аяттары 6 аяттан турат. Биз буга чейин Ихлас сүрөсүндө Аллахтын бирлигин таанып алдык. Эми кишинин ыйманы толук болот, исламы толук болот, ал мушриктерге жана капырларга бараат жарыя кылганда. Бараат бул деген эмне? Бараат бул кол үзүү, жүз буруу дегени. Бул мааниси Аллах үчүн Аллах жаман көргөндөрдөн жүз бурат, Аллах үчүн Аллах жакшы көргөндөрдү жакшы көрөт. Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү, Аллах үчүн жакын алуу, Аллах үчүн кол үзүү дегени. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мына ушул Кафирун сүрөсүнү шам намазынын акыркы 2 рекет сүннөтүндө, ошол парызынан кийинки 2 рекет сүннөттө Кафирун сүрөсүн окуса, 2-нчи рекетте Ихлас сүрөсүнү кошуп окуйт эле. Витр намазында да Кафирун сүрөсүн окуса, 3-нчү рекетте, витрдин 3-нчү рекетинде Ихлас сүрөсүн окуйт эле. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кеч болгондо дагы, ошол түн киргенде дагы намаздарында мына ошол таухидини дагы бир бекемдеп, мына ошол иш жүзүндө амалда, мына ошол намаздын рекеттеринде мына ошол 2 сүрөнү окуу менен түндү дагы таухид менен баштайт эле. Жана ошондой эле ошол таң атканда дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн сайын
бамдат намазының сүннетінің бірінші рекетінде Кафирун сүресін оқыса, екінші рекетінде сүре Ихлас сүресін оқыған екен. Еми бұл жерден біз, бұл хадистерден білеміз, біздің бұл жашаудағы ең негізгі мақсатымыз ибадат екендігін. Анткени мынау ушул ибадат бізді Аллах Таала жаратқан башқа мақлуқтардан айырмалап тұрады. Жаралуымыздан мақсаттағы мынау ушул таухид себепті. Таухид себепті Аллах Таала жер асмандарды жаратты. Таухид себепті, бірлігі себепті мынау ушул инсан баласына жана жиндерді жаратты. Бұл жашауға келген мақсатыбыз таухид себебінен. Мына ошондуктан Аллах Таала көп аяттарда «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a» Аллахтың жалғыз өзіне ғана сыйынгыла, ага ешбір нәрсені шерик кошпогула деп айтылған. Мына Аллах Таала башка бир аятта айтат: «Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуд-дин хунафа'a ва юқимус-салата ва ю'туз-заката ва залика динул qayyiма». Алар динде ихластуу болууга, жана ошол динде ихластуу болуп, жана намазды окууга, жана ошондой эле намазды тургузууга, зекетти берүүгө буйрулушкан дейт. Ошол динде ихластуу ибадат кылууга буйрулушкан. Хунафа болууга буйрулушкан. Мына ошол гана туура дин. Хунафа дегени бул киши бул ширктен жүз буруусу. Анткени киши чыныгы ханиф болбойт, ал ширктен жүз бурмайынча. Киши ширктен таза болбой туруп, ширктен кол үзбөй туруп, ага ибадаттары эч качан пайда бербейт. Биринчи мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда мына эрте таңда бамдаттын сүннөтүндө, фажир намазынын сүннөтүндө мына ушул Кафирун сүрөсүн окуду. Андан кийинки рекетте Ихлас сүрөсүн окуйт экен. Бул дагы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын намаздагы амалы таухидке далалат кылат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз күнүнү вал-вала вал-бара менен баштап жатат. Аллахка, Аллах жакшы көргөндөрдү жакшы көрүп, жана Аллах жаман көргөн нерсе менен күнүн баштай болчу. Жана ширктен, мушриктерден жүз буруу менен, жана ошондой эле Аллахтын бирлигини кабыл кылуу менен, Аллахтын бирлигини жүрөгүндө бекемдөө менен мына ошол күнүнү баштайт болчу. Бул жанагы аяттын көрүнүшү мына ушул орунда ачык көрүнөт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул инна-ссалати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин." Айт Мухаммад, менин намаздарым, менин намазым, жана курбандыгым, жана ва махяя, жана жашоом, жана өлүмүм аламдардын Раббиси үчүн деп. Эми дайыма киши мына ошол ишенимди сактап жүрүү үчүн, таухиди дайыма болуусу үчүн мына ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн сүннөттөй жашаганга аракет жасообуз керек. Кафирун сүрөсү менен Ихлас сүрөсү маанилеш келет таухид маселесинде. Эгер сиз Ихлас сүрөсүнүн тафсирин угуп, маани маңызын жакшы түшүнүп алгандан кийин Кафирун сүрөсүнүн тафсирини жакшы түшүнүп алсаңыз, мына ушул ал-вала вал-бара, Аллах үчүн Аллах жакшы көргөндөрдү дос тутуу, өзүнө жакын алуу, жана Аллах жаман көргөндөрдөн жүз буруу, кол үзүү деген маселени аябай өзүңүздө жакшы бир түшүнүк менен иреттеп, жакшы түшүнүп алган болосуз. Мына Кафирун сүрөсүн окуй турган болсок: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун ва ла антум а'абидун ма а'буду ва ла ана а'бидун ма абадтум ва ла антум а'абидун ма а'буду лакум динукум валиядин. Мына ушул 6 аят. Мурда айтып өттүк, арабтар Аллахты жокко чыгарышпайт эле. Аллахтын рубубиятыны,
Арабтар жокко чыгарышпайт эле. Алар Аллахтын рубубиятыны өтө жакшы түшүнүшөт эле. Жер асмандын жаратуучусу, күн айды моюн сундурган бардык нерселердин жаратуучусу Аллах деп айтышат эле. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. О Мухаммад, эгер сен бул Мекке мушриктеринен асмандар менен жерди ким жараткан деп сурасаң, алар экиленбестен туруп Аллах деп жооп беришет дейт. Бирок алар Аллахка көп шериктер теңешет болчу. Көп шериктер кошушат болчу. Яхудилер Узайр алейхиссаламды Аллахтын баласы десе, Насаралар Иса алейхиссаламды Аллахтын баласы деп айтышат эле. Ал эми Мекке мушриктери болсо, периштелер Аллахтын кыздары деп айтышат эле. Ар кандай нерселерге сыйынышат эле. Сыйынып жаткан нерселерин Робби деп айтышпайт эле. Ошол Аллахка шерик кошуп сыйынып жаткан нерселерин Аллах менен ортобузда ортомчу болот деп, Аллахка бизди жакындатат деген мына ушундай ишеним менен сыйынышат эле. Мына ушул Аллахка шерик кошкон адамдарды пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мушрик деп атады. Алар менен, ошол мушриктер менен 23 жыл согушту. Мушриктер менен согушуп өлгөн кишилер мына ошол убакытта шахидтер деп аталды. Мекке мушриктери Аллахты жокко чыгарган адамдар эмес эле. Мына ушул орунда биз алданып калбайлы, алар дагы Аллахты жокко чыгарбаган экен деген мушрик ишенимге алданып калбообуз керек. Биз ла илаха иллаллах сөзүн жакшы түшүнөлү. Ла илаха иллаллах сөзү качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көчө аралап, базар аралап, я кауми кулу ла илаха иллаллах туфлиху, о коомум, ла илаха иллаллах деп айткыла кутуласыңар дегенде, Мекке мушриктер бул сөздүн маанисин түшүнүшкөн. Эгер бул сөздү кабыл ала турган болсо, жанагы Бут, Лат, Уззага сыйынууну таштоо керек болгон. Мына ушундай таштоо милдети турган. Абу Талиб бул сөздүн маанисин түшүнгөн. Абу Лахаб, Абу Жахал, Абу Жахил бул сөздүн маанисини, бул калиманын маанисин түшүнүшкөн. Бирок алар Аллахтын рубубиятынын жокко чыгарышкан эмес. Анткени тарыхта Аллахтын рубубиятыны жокко чыгарган капыр болгон эмес. Эми эле пайда болду кээ бир капырлар Аллахтын рубубиятыны, Аллахтын жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү, башкаруучу, тирилтүүчү экендигин жокко чыгара турган. Бирок тарыхты карап көрсөңүз, бардык келген пайгамбарлар Аллахтын улухиятына, ибадатта Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынуу керек экендигине даават кылышкан, адамдарды чакырышкан. Эми Мекке мушриктери Аллахка сыйынышкан. Бирок бул сыйынуулары аларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн шарият боюнча мушрик деп аталуусуна, Аллахка шерик кошуучу деп аталуусуна себеп болду. Алар Аллахка сыйынышкан, бирок Аллахка шерик кошушкан. Качан кишинин исламы толук болот? Качан ширктен таза болгондо гана. Аллахтын бар экенине ишенип, анан Аллахка шерик кошуп турган адамдын исламы туура эмес, жана иманы дагы туура эмес, жана ибадаттары дагы бекер, эч кандай пайда бербейт. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ар кандай күнөөнү кечирүүсүнү айткан, бирок ширкти кечирбөөсүнү дагы айтып берген, жана баяндаган. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша ва ман юшрик биллахи фақад далла далалан баида. Ким Аллахка, мына албетте Аллах Таала ширкти кечирбейт, ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, кааласа кечирбейт. Ким Аллахка шерик кошкон болсо, өтө алыс адашуунундагы адашуусунда ошол өтө алыска кетиптир. Мына Аллах ибадатта жана ишенимде өзүнө шерик кошулуусун кечирбейт. Мындан башкасын өзү каалаган пендеси үчүн кечирет. Ким Аллахка ширк келтирген болсо, демек ал каттуу адашыптыр. Адашуунундагы өтө бир терең түпкүрүнө чөккөн инсан. Мекке мушриктери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишип, тынч абалда жашайлы, үй бүлөлөрүбүз, тууган уругубуз ортосунда бөлүнүү болбосун,
өзара бірігіп ынтымақта жашайлы. Бардығыбыз арқа тарапқа тырқырап кетпейлі. Ишенимдерибиз бөлініп кетті. Біз саға мал мүлкүбүздү берели. Егер мақсатың мал мүлк топтоо боло турган болсо, егер башчы болууну кааласаң, сени биз өзүбүзгө башчы кылып алалы. Егер ооруп калган болсоң, жакшы бир табиб, бир врач, бир ошол дарылай турган адамды таап сени дарылайлы деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүнө бул сөздөр өз таасирини канча бир деңгээлде тийгизет эле. Сиз эгер адамдарга жакшылыкты каалап турсаңыз, адамдар сизге каршы таштарды атып турса, инсан кайгы капага чөкпөй кой болсо керек. Чыныгы таухидке чакырып турган инсан адамдарга таухид жакшылыгын каалап турса, адамдарга каршы, адамдар ага каршы өз таштарын атып турса, жүрөгүнө таасир бербей кой болсо керек. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тынчтандыра турган аяттар, сүрөлөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшөт эле. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү тынчтанып, кайра ошол дават ишинде Аллахтын бирлигине чакырууда, ширктен кайтарууда дагы бир кайраттанып, ошол күч болот эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке мушриктерин чакырса дагы, алар ошол өз жолдорунан кайтышпайт эле. Алар дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен келишим түзгөнгө аракет жасашат эле. Алар айтышты: биз да сенин ибадатыңа шериктеш бололу. Сен да биздин ибадатка шериктеш бол деп айтышты. Биз да сага кошулуп, кээде биз сенин илахыңа, сен сыйынып жаткан затка сыйыналы, жана сен дагы кээде биздин сыйынып жаткан илахтарга сыйын деп айтышты. Имам Куртуби жана Ибн Касир өз тафсирлеринде келген, рахимахумулла, өз тафсирлеринде келген атактуу риваят кылынган хадистерден мына бири, алар айтышты: قالوا تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишип айтышты: бир жыл сен биздин ошол Лат Узага сыйын, бир жыл биз сенин илахыңа сыйынайлы деп айтышты. Заманды бөлүп алайлы дешти. Бул жылдарды, айларды бөлүп алалы дешти. Муну талап кылышты. Мына ушундай ибадат кылууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан талап кылышты. Бул Мекке шаарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алгачкы таухидке чакырган 10 жылдык даваты, 13 жылдык даваты өтө кыйынга турган. Ошондой болсо дагы ар кандай келишимдер менен Мекке мушриктери келбесин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды кайтарды. Бул Мекке мушриктеринин максаты таухидти бузуу үчүн келип жатат. Пайгамбарга баш ийип турган, ээрчип турган сахабаларды кайтаруу максаты менен келип жатышат. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке мушриктерине жоопту өзүнчө берген жок. Аллах буйрган сүрөттө мушриктерге жооп берди. Мына дин ислам эмне экенин Аллах Таала Кафирун сүрөсүндө баяндады. Кул я айюхал кафирун. О Мухаммад, кафирларга айткын. О кафирлар, мына кул айт. Аллах Таала өзүнүн пайгамбарына айт деди. Бул сөздөн билебиз, бул ислам дини тууралуу сүйлөгөндө пайгамбар ыктыярдуу болгон эмес. Вама янтику анил хава ин хуа илля вахи юха. Пайгамбар Аллах Таала тарабынан келген вахийни гана сүйлөйт, кабарды гана сүйлөйт. Аллах Таала не кабар берген болсо, не вахий кылган болсо, ошону гана сүйлөйт. Аллах айт деди. Аллах буйргандай айт деди. Аллах Таала кандай сүрөттө буйрган болсо, дал ошондой сүрөттө айт деди. Аллах Тааладан буйрук ушундай келди. Кул я айюхал кафирун. Мушриктер тарапта болуу, бул өзү мушриктик. Мына ошондуктан бул жерде пайгамбарды айт дегени исламды толуктоого пайгамбардын укугу жок.
ошол Аллах Таала тарабынан келе жаткан дин адамдарга жеткирүү милдети бар гана пайгамбардын үстүндө. Динди Аллах Таала өзүнүн пайгамбары аркылуу толуктаган. Башка бир аятта о адамдар, мага Аллахтан вахи кабар берилип жаткан, ошол вахини кабарды жеткир деген буйрук алып жатамын деген аяттар келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир аяттарында, башка бир Аллахтын сөзүндө айтылат: Айте Мухаммад, мен силер сыяктуу эле бир адаммын, бирок силерден менин айырмам, мага Аллах Таала тарабынан вахи гана келип турат. Мына Аллах Таала айтты: о капырлар деп чакыргын деп айтты. Ошол бир жыл сенин илахыңа, бир жыл сенин ошол сыйынып жаткан затыңа, бир жыл биз сыйынып жаткан затка сыйыналы деген ошол мушриктикти талап кылып келген ошол мушриктерге айткын: о капырлар деп аларды чакыргын деди. Аларга башка ат коюлбастан, башка ысым коюлбастан, аларды о капырлар деп чакыргын деди. О капырлар. Муну менен мушриктер тарабынан келип жаткан келишимдер барысы жокко чыгарылып жатат. Качан мушриктер менен келишим түзүлдү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден көчтү. Мадинада ислам мамлекети, ислам шаары, ислам мамлекети пайда болду. Мусулмандардын кол астында, мусулмандардын алдында аскерлер пайда болду. Ислам орноду. Андан кийин гана мушриктер бир сунуш киргизе турган болсо, келишим сунуштай турган болсо, ошол келишимдери жалпы исламдын пайдасына жана мусулмандардын пайдасына боло турган болсо, кабыл алына турган болду. Эмне үчүн? Кудрет болбой туруп сунушту кабыл алынуусу бул исламдын сынуусу деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде күч жок эле. Ошондуктан бир тарабынан Мекке мушриктеринин бул ширки, мушриктик келишиминен баш тарткан. Ал эми Мадинага келгенден кийин, ислам бекемделгенден кийин, күч пайда болгондон кийин, алардын сунушу карап чыгып, кабыл алына турган болду. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Валаула ан саббатнака лaqad kitta tarkana ilayhim shay'an qalila." Эгер биз сени туура жолдо бекем кылбаганда, аларга бир аз жакындашып калмаксың. Мадинада мусулмандардын ыйманы, дини, мына мамлекети бекемделди. Эми мушриктер эч качан мусулмандардын канына, ишенимине, мушриктигини сиңдире алышпайт болчу. Кул я айюхал кафирун. Айте Мухаммад, о кафирлар деп айткан. Мына кийинки аят. Ла абуду ма та'будун. Мен силер ибадат сыйынып жаткан илахтарыңарга сыйынбаймын деп айткан. Ошондуктан намаз окуса, зекет берсе, бирок Аллахка шерик кошсо, мындай инсан намаз окуп, Аллахка шерик кошуп, жана зекетти дагы берип, намазды дагы окуп, Аллахка шерик кошуп жаткан адамдардын мындай ширки бир сыйынууларына биз алданып калбообуз керек. Бардык мушриктер сыйынган. Ошол Аллахка шерик кошуп сыйынгандыгы үчүн Аллах Таала аларды мушрик деп атаганда. Мына Мекке мушриктери ажылык жасаган эмеспи? Мекке мушриктери Кабаны айланып, аны абаттандырган. Ошол Кабаны жууп тарап, ага атыр сээп тазалап турган. Меккеде дагы мушриктердин орозосу болгон. Ашура күнүнүн орозосун кармашкан. Мекке мушриктери дагы зекет берет эле. Алар дагы намаз окушат эле, бирок алардын намаз окуусу кол чалуу жана ый сыйынан башкасы жок делген. Жатып тургандан башка нерсе жок делген. Мына ошондуктан намаз окуп, Аллахка шерик кошуп, намаз окуп, мойнунда тумар тагып, көз мончок тагып турган адамдардын намаздары, ибадаттары аларга эч бир пайда алып келбейт. Демек алар ибадат кылбайт эмес, ибадат кылган, бирок биз ибадат кылган нерсеге ибадат кылбайт. Биз ибадат кылган затка түздөн түз шерик кошпой ибадат кылбайт. Биз Аллахтын жалгыз өзүнө гана ибадат кылууга буйрулганбыз. Мына алар ибадат кылган нерсе
түшүнүктүү. Аллах Таала ла а'буду ма та'будун. Мен силер сыйынган нерселерге сыйынбаймын деп айткан о Мухаммад деди. Ма деген сөз, мына ма деген калима сөз араб тилинде нерсе дегени. Ал ташка сыйынабы, тумарга сыйынабы, сууга, көлгө, тоого сыйынабы? Мына ушул Аллах Тааладан башкага сыйынылып жаткан нерселер нерсе деп аталды. Ма. Айырмасы жок. Кайсы нерсе болсун, Аллах Тааладан башка Аллахка шерик кошула турган болсо, ал нерсе, ал ширк болот. Биз Аллахтан башка эч кимге ибадат кылбайбыз. Эч бир нерселерге ибадат кылбайбыз. Мына вала ана антум вала антум аабидуна ма аабуду. Силер дагы мен сыйынган Аллахка сыйынуучу эмессиңер. Бул жерде вала антум жумла исмия дайымуулукту түшүндүрөт. Эмне үчүн Аллах Таала нерсе деп айтты? Ма аабуду. Мен сыйынган нерсеге десек, мына которсок, ушундай маани чыгып калат. Нерсе деп которулат. Эки аятта тең ма турат. Ла а'буду ма та'будун ва ла антум а'бидуна ма а'буду. Эки аятта тең ма турат. Мушриктер сыйынган нерседе да ма турат. Мусулмандар сыйынган затта дагы ма нерсе деп айтылып жатат. Биз сыйынган нерсеге силер дагы эмне сыйынбайсыңар. Мен сыйынган нерсеге силер дагы сыйынбайсыңар деп эки аятта тең ма сөзү айтылып жатат. Эмне үчүн кээ бир сөзү көп адамдар кандай десек, мыжыгоолор айтат. Биздин илах ман деп айтылат. Ман дегени бул которсок ман бул нерсе маанисин бербейт. Ман бул ким деген маани деп айтылат. Сенин илахың нерсе, эмне үчүн биздики ман деп айтылат дейт. Сөз астынан сөз издей турган адамдардын сөзү мындай. Мына ушундай адамдардын оозун жаабуу максатта Куранда ма сөзү колдонулган. Алар андай түшүнсө да ма сөзү ман маанисини берет. Биз сен сыйынып жаткан нерсени да ма деп айтабыз, нерсе деп айтабыз. Өзүбүз сыйынып жаткан нерсени да ма деп айтабыз. Которсок ушундай которулат. Араб тилинде ма сөзү ман маанисинде дагы колдонулат. Мисал үчүн Ибрахим алейхиссалам менен бир мушрик Аллахтын рубубияты менен талашып тартышканда, анда дагы ма сөзү колдонулган. Бир мушрик кала берсе ал айтат, мен жаратуучумун деген. Мына إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. İbrahim aleyhissalam aytты, менин Rabbim тирилтет, өлтүрөт деп айтты. Сенин Раббиң болсо, сен Рабби болсоң, сенин колуңдан эмне келет деп айтты. Жанагы мушрик айтты, мен тирилтемин, мен да тирилтемин, өлтүрөмүн деди. Бул өзү негизи жалганчылык. Ибрахим алейхиссалам кандай өлтүрүп тирилтесин деген. Жанагы мушрик эки инсанды алып келет да, эки адамды алып келет да, бирөөсүн өлтүрөт, экинчисин коюп жиберет. Бирин өлтүрдүмбү дейт, экинчисин тирилттим дейт. Бул күлкүнүү нерсе өзү бул. Раббиликке өзү далил болбойт. Рубубиятка далил келтирүү инсан баласы мүмкүн эмес. Бул бирөөнү тирүү коюп жиберип, бирөөнү өлтүрүп коюу, бул баарын инсандын колунан келет. Адамдар айванды да өлтүрүп жатат. Мына адам баласы айвандарды өлтүрүп жатат. Ибрахим алейхиссалам сөздү майдалабай айтты, Аллах күндү чыгыштан чыгарат, сен аны батыштан чыгарчы деди. Бул капыр ошол замат өчтү. Капыр мушрик жооп бере албай кеңиреп, келе солонуп калды. Мына ма сөзү менен Аллах нерсе болуп калбайт. Ман мааниси дагы, ошол ман маанисинде дагы өз ордунда колдонулат экен.
Мына ошондуктан аралашкан, ширк аралашкан ибадат кереги жок. Ибадат бул Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынганда гана чыныгы ибадат болот. Аллахка ширк аралашкан ибадаттын кереги жок. Мына Аллах Таала айтат: "Ана агна шурака, яни ширк, мен амила амалан ашрака фихи ма'i гайри тарактуху ва ширка." Хадиси куддусиде. Хадиси куддуси бул хадиси куддуси дегени кээ бир алымдар айтат, сөзү пайгамбарыбыздыкы, мааниси Аллахтыкы. Бирок бул пикир өтө алсыз, кичине туура эмес. Экинчи, бул сөзү дагы, мааниси дагы Аллах Тааладан. Хадиси куддуси. Антикени бул хадисте Аллах айтты дейт го. Аллах айтты дегенден кийин ким айтты? Аллах айтты. Мына Аллах Таала хадиси куддусиде айтат: "Ана агна шурака, яни ширк. Мен ширкке муктаж эмесмин." Ким бир амал жасап, бир иш жасап, ошол ишинде мага башка бирөөнү шерик кошсо, ошол ишинде мага шерик келтирсе, мен өзүнү дагы таштаймын, ширкини дагы таштаймын дейт. Ширк келтирген адамга жардам бербеймин деген. Ширк келтирген адамдын ибадаттарын кабыл албаймын деген. Мына кийинки аятта жумла исмия менен келип жатат. Араб эрежесине ылайык: "Вала ана абидун ма абаттум." Мен силерге ибадат кылган, ошол сыйынган заттарга сыйынбаймын. Ла абуду. Бул фейл музари. Келечекти билдирет. Вала ана абид. Бул аят исму фаил сыйгасында келип жатат. Исму фаил заманга далалат кылбайт. О мушриктер, мунун мааниси: о мушриктер, бул мусулмандар бир күн келип силердин ширкиңерге разы болуп калат деп эч качан ойлобогула. Андай болбойт эч качан. Вала ана абид. Мен азыр дагы, келечекте да качан болсо болсун силер сыйынып жаткан нерселерге ибадат кылчу эмесмин. Кыямат күнүнө чейин о мушриктер, силер Аллахка кошуп сыйынып жаткан нерселерге ибадат кылчу эмесмин. Дайыма баш тартамын деген. Силер ибадат кылып жаткан нерселердин сүрөтү, көрүнүшү менде табылбайт. Мендеги ибадат кылынып жаткан ибадат сүрөтү, көрүнүшү силерде табылбайт. Силер өз жолуңар менен, биз өз жолубуз менен. Биз мына таухид жолу менен, силер ошол мушриктик жолу менен. Мекке мушриктери анда мына ушул Мекке мушриктерине айтылды: силер мен сыйынып жаткан затка сыйынбайсыңар. Вала антум абидуна ма абуду. Силер да мен ибадат кылган Аллахка ибадат кылчу эмессиңер. Силердин капырлыгыңар, мушриктигиңер өзүңөргө мына маанилери өтө маанилеш болуп келе жатат. Мына кайталанып келди: лакум диникум валиядин. Мына демек силерге өз диниңер, мага өз диним. Менин үммөтүмдүн да мага ээрчиген адамдардын силерге тиешебиз жок. Мен жана менин үммөтүмдү дагы о мушриктер силерге эч кандай тиешеси жок. Силерден кол үзгөнбүз. Ушул динге, таухидке чакырып турган адамдардын эсинде мына ушул Кафирун сүрөсү болуусу керек. Бул айтылган сүрөдөгү сөздөр Аллах Таала тарабынан айтылып жатат. Бул динде инсанга ыктыярдуулук берилген эмес. Ар ким өз арыгыны чаап кете бере тургандай. Ыктыярдуулук ошол динге киргенден кийин анда эч бир ыктыярдуулук калбайт. Мына Аллах Таала айтат: "Ва ма кана ли муъминин ва ла муъмина иза қада Аллаху ва расулуху амран ан якуна лахумул хiyara min amrihim. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allahu rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Момун киши жана момун аялга Аллах бир нерсени өкүм кылса, алардын эми өз зара иштеринде ыктыярдуулук болуусу мүмкүн эмес. Алардын ишинде эми ыктыярдуулук мүмкүн эмес. Ким Аллахка жана элчисине күнөөкөр болсо, акыйкаттан ачык адашыптыр. Мына Кафирун сүрөсү Аллахтын жалгыз экенин
ибадатта бир гана Аллахка гана сыйынуу керек экендигин нафи услубу менен, нафи жокко чыгаруу жолу менен ырастап жатат. Мындай карасаңыз, өзү капырдын дини дин эмес өзү. Эми мейли дин болсун, сен айткандай, бирок чыныгы дин эмес ал. Ар ким өз ишинде эркин деген эмес. Каалагандай сыйынамын, кааласам турам, кааласам отурам, кааласам ибадат кылам деген эмес. Андай нерсе жок исламда. Мына ушул Ихлас сүрөсү менен Кафирун сүрөсү, мына ушул эки сүрөнү ар бир мусулман түшүнүп алса, Аллахтын таухидини аябай жакшы таанып билет. Мына мушриктер дагы эми мушрик Аллахка шерик кошкон адамдар экен. Мына ушул адамдар жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынган эмеспи? Бир күн болсо дагы, бир жашоолорунда бир Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынган эмеспи дей турган болсо, ушундай суроо боло турган болсо, сыйынышкан алар. Аллахка бирок сыйынышкан. Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынган. Таухидти кабыл ала турган убакытта таухидти кабыл алышкан. Мына ошол мушриктердин башына кыйынчылык түшсө, сыйына турган зат Аллах болгон. Мына мисалы үчүн уйга сыйынып жаткандар, тумарга сыйынып жаткандар, тоолорго сыйынып жаткандар, баштарына кыйынчылык түшсө, Аллахка сыйынышат. Бирок ошол кыйынчылык баштарынан кеткенден кийин, ошол жыргалчылыкта Аллахка шерик кошушат. Мына Аллах Таала бизге аябай сонун бир мисалды келтирген. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Качан Мекке мушриктери кемеге отуруп деңизге чыга турган болсо, деңизде кетип жаткан убакытта аларга бир добул, каттуу толкун келип, бане келе турган болсо, алар мухлисина лахуддин, динде ихластуу болушкан дейт. Аллахка шерик кошпой, чыныгы ихлас менен калыс Аллахтын өзүнө гана сыйынышкан. Качан аларды ошол баледен куткарып, кургактыкка алып чыгып койгондон кийин, юшрикун, мана идахум юшрикун, бул феил мудари маанисинде келди, феил мудари етиши менен келди. Мына келечекте анан ошол баледен кутулгандан кийин алар кайра Аллахка шерик кошуп кетишкен. Ама эми ишиң түссө Аллахка сыйынасың, ишиң жеңилдесе Аллахка шерик кошпо. Мына ушундай ережеге түшүп калбайлы. Мына ушундай мушриктиктен Аллах Таала өзү сактасын. Бул Ихлас сүрөсү менен Кафирун сүрөсү мына яхуди менен насранилерге жана Мекке мушриктерине мына кайтаруу жооптору бар да. Жана алардын мушрик болгондугун, Аллахка шерик кошкон инсандар болгондугу экендигин далилдейт. Мына ушул сүрөлөрдү окуп, мушриктер менен чыныгы Аллахка сыйынуучу ахли таухид эч качан келишпестигини мына ушул сүрө далилдейт. Мына ушул сүрөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бандат намазынын сүннөтүнүн биринчи рекетинде, ошол Кафирун сүрөсүн окуса, экинчи рекетинде Ихлас сүрөсүн окуган экен. Муну дагы өзүнчө бир таухидке далалат кылган мааниси бар туугандар. Бул кыскасы Кафирун сүрөсүнүн кыскача мазмуну. Ушул кыскасы субханакаллаху хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Валлаху а'лам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.